Атам да азыр ооруп жаткан да, реанимацияда ошо. Мен азыр балдар кичинекей болгонго иштей албайм да, жалгыз. Жолдошум деле карайбыз. Тажы Бүбү Сатыбекова 7 баланын энеси. Жолдошу менен бир топ жыл батирлеп жүрүп, бул жашап жаткан үйүнө кароолчу болуп киришкен. Көп балалуу эне күнү кечке майда балдары менен алек болгондуктан туруктуу ишке орношо албайт. Ал эми жолдошунун тапкан акчасы күнүмдүк жашоосуна, тагыраагы азык-түлүккө эле кетет. 1 жылдан бери көбөйтүлгөн өлчөмдө жүлүк пул алып баштаган үй бүлө эми балдарын багууга бир аз да болсо көмөк болгонун айтат. Чейин жүлүк пулду алганбыз, 2 жылдан бери алам. 7 балага 5 кызым бар кезде алган эмесмин. Азыр эгиз уулдарым төрөлгөндөн кийин тапшырып анан алдык. Ал кезде 720 сомдон алчубуз. Азыр көбөйтүлүп 1200дөн алабыз. Аябай эле жакшы экен. 720 сом болгон кезде аз эле болчу. Азыр болсо жакшы, Кудайга шүгүр. 1200 сомдон болгондо балдарга 7200 сомдон алам. Мен азыр балдар кичинекей болгонго иштей албайм да, жалгыз. Жолдошум деле карайбыз. Анан пособие продукт алабыз ошолор. Эске салсак, мамлекеттик жүлүк пулдар 2022 жылдан тарта 100%дан 200%га чейин көтөрүлгөн. Ага кошумча тоолуу жана чек арада жайгашкан аймактарда жашаган үй бүлөлөрдүн балдарына 2400 сомдон кошулуп берилүүдө. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүчү төлөмдөр. Бала кезинен майыптык барларга мурда 4000 сом төлөнсө, 2022 жылдан баштап 8000 сомго жогорулаган. Майыптуулуктун категориясына жараша төлөмдөр 100%дан 200%га чейин көтөрүлдү. Ал эми ата-энесинен ажыраган балдарга берилүүчү төлөмдөр 2022 жылдан тарта жарым жетим балдардыкы 1000 сомдон 3000 сомго, томолой жетим балдардыкы 2000 сомдон 6000 сомго көтөрүлдү. Аз камсыз үй бүлөлөргө берилүүчү жүлүк пулга 2021 жылы 4 миллиард 200 миң сом бөлүнсө, 2022 жылы 7 миллиард 900 миң сом бөлүндү. Бул калкты жакырчылыктан чыгарууга негизделген. Өлкө боюнча 333.962 бала жана 106.403 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жаран жүлүк пул алууда. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына мурда деген 810 сомдон төлөнүп келген болсо, бүгүнкү күндө 1200 сомдон төлөнүп берилип жатат. Бүгүнкү күндө ушул эле төлөмдүн түрү боюнча тоолуу жана чек арада жайгашкан аймактарда коэффициент кошулуу менен төлөнүп берилүүдө. 2023 жылдын 1 мартына карата 101.104 үй бүлөнүн 333.962 баласына мамлекеттик жүлүк пулдар төлөнүп берилип жатат. Документтерди чогултуу бир топ түйшүктү жаратып келген. Үстүбүздөгү жылы жүлүк пул алуу үчүн документ чогултуу дагы жеңилдеп, кээ бир малым каттар автоматташтырылды. Муну менен жарандардын катталган жери жана үй бүлөнүн курамы тууралуу маалыматты ыкчам алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Айдай Ташыбекова, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.